Салам достор, мен Абылаев тагай. Бүгүнкү күндө английский тамгалар менен таанышабыз. Бул жактан английский тамгаларда достор негизинен 26 тамга бар. Алардын ичинен 6 тамгасы мен кызыл менен боеп койгом. 6 тамгасы үндүү тамгалар жана ошондой эле калган 20 тамгасы үнсүз тамгалар деп эсептейбиз. Бул жакта силер көрүп жаткандай силерге ошондо сол жак бетиндеги тамгалар жазылган жазышы болуп эсептелинет. Жана ошондой эле оң жак бетиндеги тамгалар оң жак бетиндеги тамгалар айтылышы болуп эсептелинет. Ошентип биз азыр 26 тамганын баардыгын жазып чыккам. Ошолор боюнча силерге толук түрдө маалымат берип кетейин. Биринчи катардан баштай турган болсок достор, биринчи катардын биринчи тамгасынан баштасак, биз үчүн ал А тамгасы. Бирок английский А тамга бизге A деп айтылат. Кийинки тамгалар бизге Б тамгасы, бирок англисче B тамгасы деп эсептелинет. Ошентип улап кетирели. A, B, C, D, E, F, G. Дагы бир жолу кайталап кетейин. A, B, C, D, E, F, G. Түшүнүктүү эле болуп жатса, эгерде лайк басып колдоп койсоңуз болот. Кийинки тамгаларды өтөлү достор. Кийинки тамгалары биз үчүн Х тамгасы, английский болгондо H тамгасы да, болчу. H, I, J, K, L, M, N. Толук түрдө маалыматтар. Кийинки дагы бир жолу кайталап койсом, биз үчүн Х тамгасы, англисче бул H тамгасы. Анан кийинки I, J, K, L, M, N. Кийинки тамгалар. Бул жакта деле ошондой, сол жак бетинде жазылыш түрү, оң жак бетинде айтылыш түрү. Мисал учурда O, P, Q, R, S, T, U. Дагы бир жолу айтылап кетсем, O, P, Q, R, S, T, U. Кийинки тамгалар. V, W, X, Y, Z, J болбосо Z. Бул эки түрү тең кездешип берет, экөөнү тең биз кошуп берсек болот. Алфавиттерде негизги учурда, эгерде кааласаңар дагы бир жолу терсестен баарын кайталап коеюн, анан могу үндүү тамгалар боюнча силерге битке маалымат берип коеюн. Кеттик. Менен чогуу айтылсаңар болот. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y, Z, J болбосо Z. Үндүү тамгалар достор, үндүү тамгалар боюнча силерге бул үндүү тамгаларды сөзсүз түрдө билиш керек. Анткени учурда 6 эле үндүү тамга бар. Мисалы A, E, I, O, U, Y. 6 эле үндүү тамга бар. Буларды билгенибиздин себеби эмне үчүн? Кыргыз тилинде дагы үндүү тамгалар бар, үнсүз тамгалар бар. Англис тилинде да үндүү тамгалар, үнсүз тамгалар бар. Мисал учурда жөнөкөй эле Син ала турган болсок, достор, бул жакта сөз бар. Мисалы айтылышы Си болуп атат. Айтканда биз бул экиге бөлүнөт. Либо С, мынакей. Даже мерге жазып коеюн. С, К. Төрүштүктө эле болот окшойм, туура эмес болуп кетти. Азыр достор. К, Ж, С. Мынакей достор, бул жакта Си тамгасы экиге бөлүнөт. Биринчи айтылышы К, экинчи айтылышы С. Мисал учурда силерге түшүнүктүү кылып айтып берейин. К тамгасына мисал учурда cat. Мышык. Cat. Мышык болгондо С тамга менен жазылып атат, биз К деп айтып атабыз. Эмне үчүн? Анткени ортосунда экинчи тамгасы эле, биринчи тамгадан экинчи тамгасы эле уже үндүү тамга кетип атат. Бирок бул 100% бардык сөздө ушундай болуп эсептелинбейт. Кээ бир сөздөр исключение болот, бирок көпчүлүгүндө эгерде үндүү тамга туруп кала турган болсо экинчиде, анда С болуп окулат. Именно ушул тамга менен башталгандар. Же болбосо С менен окулат. Кайсы тамгалар? Мынчасак. City, город. Биз эмнеге Kitty деп айта албайбыз? Анткени учурда биякта үндүү тамга жок. Биринчиден, үндүү тамга
ортодо, экинчиде турган жок. Биринчиден. Экинчиден произношениясы дагы ошого жараша үндүү тамгалар дагы роль ойноп коет. Ошол үчүн биз толук түрдө үндүү тамгаларда дагы үнсүз тамгалардын айырмалап билгенибиз жакшы. Ошол достор, силер менен бүгүн английский алфавиттер менен тааныштык, канча алфавит бар экенин билдик, жана ошондой эле анын айтылышы боюнча билдик, жана үндүү үнсүз тамгаларды айырмалап биле алдык. Эгерде силерге пайдалуу болсо, анда бул видеого лайк басып, комментарий жазып, өз ой пикириңерди жазып, жана ошондой эле бул каналга катталып койгонуңар мен үчүн өтө кубанычта болом, жана ошондой эле мага мотивация берет.